Биз бүгүн алдыдагы жарым саатта кыргыз бажысындагы коррупциялык схемалар тууралуу сөз кылабыз. Саймаити эшиктеги кафеде 2 киши менен сүйлөшүп отурат. Ошол маалда колунда пистолети бар, ок чыгарууга даяр белгисиз бирөө кирет. Келе жаткан Хабибулла Абдыкадырдын компаниясы. Дал ушул СК Development компаниясы Бакиевтердин калкалоосу менен Ideal House'ту мыйзамсыз куруп баштаган. Түгөйлөр президенттин үй бүлөсү менен тааныш. Уланбек Эгизбаевди Кыргызстанда мыкты журналист жана иликтөөчү деп эл таанып келет. Анын иликтөөсүнүн арасында бир кызыктуу жагдай бар. Уланбек Эгизбаев 2017-жылы 9 февралда кыргыз бажысы боюнча сырдуу материал чыгарган. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев. Биз бүгүн алдыдагы жарым саатта кыргыз бажысындагы коррупциялык схемалар тууралуу сөз кылабыз. Андыктан аягына чейин биз менен болуңуз. Бирок 2018-жылы 4-июлда Уланбек Эгизбаев каза болуп калат. Андан көп өтпөй эле 2019-жылы 9 майда Али Токтокунов Кыргызстандан чыгарылган миллиондун изи деген иликтөөсүн Азаттыктан элге жарыялаган. Эркин Сайматовдун тааныспы тааныбайсызбы? Эркин Сайматов. Жок, тааныбайм. Аялын тааныспы тааныбайсызбы? Жок. Бирок сиз алардан акча алып жүрбөйсүзбү? Жок. Документалдуу келип атпайбы? Жок. Менимче биз программанын дагы бир өзөктүү жерине келдик. Жогоруда Айеркен Саймат менен анын аялы Вуфулини бекер сураганым жок. Аларды Руслан мырза тааныбайм деп танганы да кызык. Бул кытайлык уйгур аял күйөө Түркиядан Кыргызстанга Оштогу банктардын бирине Руслан Матраимов ээлик кылган Исмаил Матраимов атындагы фондко 3 жыл ичинде бир нече миллион доллар которгону тууралуу документ дагы колубузга тийди. 2019-жылы 10 ноябрда Айеркин Саймати журналисттерге жашыруун аткезчилик империясы жана аны ишке ашырууга жол ачкан үчүн белгисиз бирөөлөр Турциядан өлтүрүп кетишет. Стамбулдагы кафеде көчөгө коюлган камерадагы видеодо Айеркен Саймаитинин акыркы мүнөттөрү тартылган. 37 жаштагы Кытайда туулган уйгур жигит аткезчилик аркылуу Кыргызстандан 100 миллиондогон долларды чыгарып кеткенин моюнга алып, өзүн акча далдоонун адиси болгом деп тааныштырган. Саймаити эшиктеги кафеде 2 киши менен сүйлөшүп отурат. Ошол маалда колунда пистолети бар, ок чыгарууга даяр белгисиз бирөө кирет. Бир нече секундтан кийин ал кылмыш жасаган жерден көздөн кайын болот. Ошол эле жылы 4-декабрда ОССРП, Клуб жана Азаттык биргеликте көмүскө акча таашкан кербени деген иликтөөсүн чыгарышкан. Ал видео тасмада Саймаити менен Хабибулла Абдыкадыр деген жаранды көрсөңүздөр болот. 2017-жылдардын аралыгында Кыргызстандан 100 миллиондогон долларды банк аркылуу чет өлкөлөргө чыгарып кеткен адам. Чыгарылган акчанын басымдуу бөлүгү теги кытайлык бизнесмен Хабибулла Абдыкадырдын, анын жакындарынын жана алардын компанияларынын эсептерине түшүп турган. Абдыкадырдын үй бүлөсү мынчалык ири кирешени Кытайдан Кыргызстандын аймагы аркылуу Өзбекстанга жүк ташкан көмүскө карго компаниясынын ишмердигинен таап турган. Аталган карго компаниясы ошондогу кыргыз бийлигинин бажы кызматынын калкалоосу менен монополистке айланган. Абдыкадырдын карго компаниясынын кирешеси Кыргызстанга мыйзамсыз киргизилип, адалданып, чет өлкөлөргө агылган. Бул жерде кыргыз казынасы кеминде миллиондогон салыктык төлөмдөрдөн куржалак калган. Саймаити 5 жылдан ашуун убакытта сырдуу бизнесмен Абдыкадырдын үй бүлөсү үчүн иштеп, акча адалдоонун адисине айланганын айтып берген. Бирок 2017-жылдын жазында иш берүүчүсү менен тил табыша албай калганын, зомбулук жана коркутуулардан кийин Кыргызстандан качып чыгып кеткенин баса белгилеген. Ошентип 2020-жыл 4-октябрь эл шайлоого наразычылык көргөзүп, Кыргызстанда митинг болуп, бийлик алмашат. Сооронбай Жээнбековдун ордуна Садыр Жапаров келет. Ошондо эл Райым миллион камалабы дегенде Садыр Жапаров камалат деп көп нерселерге убада берет. Мына мен Кудайды карап туруп айтайын, эч кимси менен сүйлөшкөнүм жок. Сүйлөшпөймүн дагы. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке киришемекмин.
Эң кызыгы, Матраимов камалбетпей эле көчөдө жүрөт. Анын ордуна азыр ошол Матраимовдун коррупциялык схемаларын ачыкка чыгарып, анын бетин ачып иликтеген журналисттер менен коомчулукка басым, кысым, камалып куугунтук болуп жаткандай. Ну, прочитайте постановление. Болот, успокойся, Болот! Болот! Скручивают ему руки Болоту и силой забирают его прямо из суда. Ничего не представились. Конкретно вот его уводят. Он Болот в этом автомобиле. Эти люди в масках сидят внутри. Мы и коллеги из Хоп KG нашли ту самую машину в аэропорту Манас и смогли заснять, как 6 мужчин вывели Темирова из пункта милиции в аэропорту в сторону таможенного контроля. А вы куда его везете? Садыр Жапаров так ошол Матраимов менен коррупциялык иштердин түздөн-түз ишке ашырып жүргөн Хабибула менен жакшы мамиле түзүп, аны инвестор катар таанып дагы жиберди. Хабибула Абдыкадыр мурун Матраимов менен эркиш, аркыш теңме-тең коррупциялык бизнес кылып жүрсө, бүгүнкү күндө ал ажоонун дагы тилин тапкан сыяктуу. Жеңиш аянты. Биздин күндөр. Ири курулуш объектисинде капсула салуу аземи. Нарын ресторанынын ордуна Бишкек Сити борбору комплексин куруу жарыяланды. Президенттин жанында бир нече журналистик иликтөөлөрдүн фигуранты болуп саналган Хабибула Абдыкадыр турат. Кечели Темиров Лайф, OCCRP жана клуб биргеликте чыгарган Рустам Жапаровдун Кыргызстандагы ири долбоору менен байланышы бар деген иликтөөсүндө тастыкталды. Бишкек Construction жана Development'тин алгачкы негиздөөчүлөрү Hyper Partners менен Mega Construct компаниялары болчу. Бирок министрлер кабинетинин тескемеси чыкканга бир нече ай калганда аларга 3-чү фирма Ripple кошулган. 3 фирманын ичинен эң белгилүүсү Hyper Partners. OCCRP менен Озедликтин журналисттерин мурда аныктагандай, бул ал аркылуу Өзбекстанга өз бизнесин жүргүзүп, ал жактагы жергиликтүү бийлик менен кызматташып келе жаткан Хабибула Абдыкадырдын компаниясы. Ripple тууралуу маалымат аз, бирок ал уйгур улутундагы жигитке таандык экендиги белгилүү. Кызыктуусу Mega Construct болуп саналат. Бул компания президент Садыр Жапаровдун уулунун доосу Арген Кадырбековго тиешелүү. Арген тоюнда Рустам Жапаров катышкан жигиттин дал өзү. Арген Кадырбеков менен Рустам Жапаровду үйлөнүү үлпөтүнөн башка эмне байланыштырып турат? Арген Кадырбеков менен Рустам Жапаров көптөн бери катышып жүрүшөт. Чөйрөсү бар. Бирок президенттин үй бүлөсү менен Арген Кадырбековдун байланышы муну менен эле чектелбейт. Өткөн жылы Кадырбековдун жубайы президенттин тууганынан көп жылдар бою Жапаровдор ээлик кылып келген батирди сатып алган. Бул батир президенттин эжеси Гүлбара Жапаровага, андан мурда Садыр Жапаровдун апасына таандык болчу. Тактап айтканда, Рустам Жапаров менен Арген Кадырбековдун жалпы достору бири-бирин өзбүз, жакын адамдарыбыз, жан досторубуз деп атаганынан айтпаганда да түгөйлөр президенттин үй бүлөсү менен тааныш. Достордун бул чөйрөсүнө Дастан Эрмекбай уулу деген дагы бир адам бар. Бул жерде ал Рустам Жапаровдун досторунун арасында турат. Башка сүрөттөрдө да Рустам Жапаров менен бирге. А эми могу жерде эки ошол эле достору менен ат минип чогуу сейилдеп жүрүшөт. Дастан Эрмекбай уулунун номерин GetContact аркылуу текшергенде, анын Жапаровдордун үй бүлөсү менен байланышы бар экенин көрсөткөн Дастан Мекенчил, Дастан Үмүт Булагы, Дастан Рустам досу сыяктуу бир нече теги табылган. Белгилүү болгондой, Мекенчил Садыр Жапаровдун партиясы. Үмүт Булагы президенттин жубайы Айгүл Жапарованын фонду. Ал эми Рустам досу дегени ал Рустамдын досу экендигин айкындап турат.
Биз Эрмекбай уулунун президенттик шайлоо учурундагы видеосун да таптык. Анда ал Садыр Жапаровдун штабында иштеп, үгүт иштери менен алек болгон жана башкалардын телефонуна жазылгандыгына караганда, Жапаровдун штабынын коопсуздугуна да жооп берген. 2023-жылы Дастан Эрмекбай уулу 4 компаниянын кожоюну болуп калды. Алардын экөө Өзбекстандын борборунда Абу Сахи базарына ээлик кылган Хабибулла Абдыкадырдын компаниясы Ташкент Трейд борбору менен бирге түзүлгөн. Дастан Эрмекбай уулунун 4 компаниясынын ичинен эң кызыктуусу ал Абдыкадыр жана бөлөк адамдар менен биргеликте ээлик кылган Invest Trade компаниясы. Бизге белгилүү болгондой, Invest Trade ири жер участогун 96 гектарды ижаралоо тендерине катышкан. Биз ал жерди таптык. Кытай менен чектешкен жерде экен. Эркештам чек ара бекетинин так эле жанында. Дал ушул өткөрмө пункту аркылуу Абдыкадырдын компаниялары Кытайдан аткезчилик жүктөрдү ташып келишкен. Бул жерден дагы бир жагдайды эскертип кетсем, 2023-жылы 4-августта Политклиника медиасы Бакиевтердин мурдагы бизнес өнүктөштөрүнүн айланасындагы күмөндөгү жагдайлар деген иликтөөсүн элге жарыялаган. Ал материалда Садыр Жапаровдун баласы Рустам Жапаров Sky Development деген фирма менен байланышы бар экенин далилдеп чыгышкан. Sky Development'тин ээси Алексей Конев ал мурунку президент Бакиевдин жана анын үй бүлөсү менен байланышы бар экенин көргөзүшкөн. Sky Development компаниясы президенттин баласы менен анын жакын досун эмнеси менен кызыктырды экен, талдап көрөлү. Жогоруда айтылганда Алексей Конев Sky Development компаниясын жетектейт. Алар өздөрүн девелоперди компания деп тааныштырып келишет. Башкача айтканда, кайсыл бир долбоорду ишке ашырууда башынан аягына чейин катышат. Курулган объектилерди ижарага беришет, сатышат, ошондой эле башкарышат. Эсиңизде 2010-жылы Бакиевтердин бийлиги кулагандан кийин анын үй бүлөсүнө жана жакындарына таандыктелген бир нече объектилер улутташтырылган. Алардын ичинде Бишкектеги аларча резиденциясынын үстүндө жайгашкан Ideal House элиталык шаарчасы да болгон. Ошол учурда козголгон кылмыш ишине ылайык дал ушул Sky Development компаниясы Бакиевтердин калкалоосу менен Ideal House'ту мыйзамсыз куруп баштаган. Sky Development компаниясы Ысык көлдүн жээгиндеги Капрез эс алуу жайынын жана Каракол тоо лыжа базасындагы Капрез мейманканасында курган эле. Алар аталган эс алуу жайларын азыркы күнгө чейин башкарып келишет. Эске салсак, убактылуу өкмөт өзүнүн номер 95-декрети менен Бакиевтердин Капрез эс алуу жайындагы жана Капрез мейманканасындагы үлүштөрүн да улутташтырган. Мындан улам Sky Development убагында Бакиевтер менен бизнес өнөктөш болгон деп айтууга негиз бар. Негизи эле Кыргызстанга президент болуп келгендин баары эле Кыргыздын макалында эле көнгөн арат калабы, уйга жүгөн салабы дегенде эле бийликке келгенде балдарын, туугандарын мамлекеттин ишине аралаштырып жиберишет. Бул көрүнүш боюнча политологдон сурап көрдүк. Биздин президент Садыр Жапаров дагы кокуй токтотоюн десе токтото албай калышы мүмкүн да. Ошо Бакиевтер токтото алган жок да. Үй бүлөсү менен токтото алган жок. Кандай бир мамлекетке эки кол менен салып киргендечи, анткени аякта заман башка технология менен мындай элге жагымдуу болгон максим келген да. Акылдуу, колунда бар чет өлкө англисче сүйлөгөн дегенде ар бир болуп келген. Кадыр деле ошондой жол менен жана башында айтпадымбы. Ошо менен эле кете берет. Токтотуш аябай кыйын болот. Токтотуп калса, кандай бир туура, мисалы Саакашвили бийликке келгенде өзүнүн энеси менен бир тууганына ресторан жаап салган. Урушуп энеси менен. Жана андай ресторан ал болсо, ал мурдаттан эле бар эле депчи, жок. Апа, мага далака кыласыңар, мындай кандай бир эл жаман ойлойт депчи, мен силерге жардам берип атам деп, чынчыл. Ошондой болсо бир жөн. Андай болбосо жанагы жолго түшөт да. Эгерде ошондой башчылар болсо эл колдомок, жанагы эле оппозиция колдомок. Бирок тилекке каршы дагы бир жолу айтып атам, автократиянын мыйзамы ошондой. Сен келдиңби, бийликти алдыңбы, өзүң дагы байыш керексиң, ооба колуңдан келген элге дагы жардам бересиң. Мисалы Азербайжанда эле ошондой. Оппозиция жок. Бирок баары эле макташ керек. Коңшулар деле ошондой. Мисалы Өзбекстан
Mirziyoyev kızını alıp kelip atat, Tacikistan öz balasını alıp kelip atat, biйликке аралаштырыпчы. Hem Kazakistan içine başkaça, bирок Назарбаев деле өздөрүнүн туугандарын, кызын Дарика анан күйөөгалдарын андай бийликке алып келген. Анан баары эле ошондой да. Мисалы, балдары деп айтып атасыз, мына Лукашенко өзүнүн баласын жанында алып жүрөт. Путин деле ошондой кандай бир бийликти өздөрүнө көп убакытка созулуп, мисалы ошондой да азыр өлмөйүнчө бийликтен кетпейт. Же кетсе жанагындай транзит, бийликтин транзити деп коет, өз баласына, жакындарына чыдап келет. А биз көрдүк да. Тиги атам менен өз досуна берип койгон эмне менен айланды. А демек кокуй. Доска ишенбеш керек. Аны кой өзүмдүн балама, өзүмдүн тукумума деп жана хандыктай кылыш керек. Ал үчүн элди жанагындай пропаганда кылыш керек. Көп ошо массалык маалымат, социалдык тармакта көөлүп атпайбыз. Хан деп. Биз тарыхта аскер демократия деп коет. Биз хандарды шайлачыбыз. Аны унутпаңыз. То есть мындай айтканда президенттерди шайлачы. Курултай болобу, кандай болобу, шайлоо деген көп болчу да. Эл эң тартыктууларын шайлап, ошондой пропаганда жок болуп калды да бизде. Жок, башы иш керекпиз, кул болуш керек. Керек болсо жана көрүп атпайбызбы? Түркменистандай болуп, чөгүнүп атканын биздин жигитибиз. Эми ошо орусча айтканда продукт. Ошо системаны 32 жылда ошону даярдап койгон жана массалык маалымат каражатта кул болсуң деп. Анан чөгүнүп атат. Демек, биз уже Түркменистанга кирип келдик да. Айтып койсо, антпе деп. Ал эми 2021 Райымбек Матраимовдун уулу жана Хабибулла Абдыкадырдын кызына үйлөнүп, экөө куда сөөк болуп калышты деп 2023 11 сентябрда Клоп Медиа, OSCRP, Власть жана Темиров Лайф чогуу Кыргызстанда коррупцияга өбөлөгө болгон эки үй бүлө куда сөөк болду деген иликтөөсү жазма түрүндө жазып чыгышкан. Анда эмесе силерге ошол тойдогу видеону көргөзөбүз. Қазір сахнада біздің қырғыз бауырларымыздың дәстүрі бойынша шығарылатын қызға камзолын кигізіп белін буады. Мінекей тамаша бір сәт, тамаша бір көрініс. Ананориямыз қазір мінекей сол әулеттің камзолын киіп Андан көп өтпөй 13 сентябрда клубтун сайтын жаап ташташкан. Мындай сөз эркиндикке кысым боло берсе, Кыргызстан акыры кайсы жолго түшөт деген суроо туулат. Гүлшат Асылбаевга кол койгондо 21-жыл президент. Анан кошумча жанагы маалымат, орусча отчет дегенде мамлекеттик эмес уюмдарга кол койгон 21-жылчы. Эми ошо кесеби быйыл көрүп атат. Жана клуб азаттык дегендерчи мына сайттарын жеп атат. Кандай бир соодалашып эми ошо менен барбасачы. Анан билбейм, биз жактан элди ошо маалымат берип, эми оппозиция эмес, аны эл билет. Мисалы, жана сиз айтып аткан Темиров Лайф кылып аткан туура. Бирок ошо кыргыз аудиторияга буруш керек. Ошолорду тарбиялаш керекпизби, кандай бир маалымат бериш керек да, ошо билим жагынан. Анан биз көрүп атабыз, мисалы, эгерде биз кул болуп калсак, бир нерсе, жана пассионарности жоготуп, эгерде эл жана ажо десе, мисалы сен ажо десем, мен ажо десем, демек биз кулбуз. Эркин эме? А көбүнчө кул болгон менен, мисалы, кандай бир батыштын санкциясы тиги Орусияга кылып атпайбы, Аякта эч ким көтөрүлбөйт. Анткени эл кул. Кандай бир көтөрүлүп, анын үстүнө дагы андай лидер керек да.
Misалы, tegi Nemцовду жоқ қалбады біле. 15-ші жылы өлтіріпчі. 14-ші жылы алар чоң жүзді мың Москвада митинг қылып шығышқан. Немцов. Бізде андай ел шықпайды. Анткенмен бізде андай Немцов лидерлер жоқ. Болса да қорқышат. Анан алар ошондай электоратты мына билим жағынан қандай бір бағыш керек та. Бағылбай келгенбиз. Билбейм, қазір мен пессимист, оптимист деле бола албайм, реал политик деп коюп, ошо ситуацияны сизге айтып берип атам. Күзүндө мына дагы баштайт да, дагы бул жарандык коомду, демократияны, анан ошо макталык маалымат каражаттар, силер ичибизден колдонуп андай лидерлер манас керек да эми. Ошоға қарсы тұрған, бирок ошо лидер таптаза болуш керек. Андай жок бизде. Бизде аралашып калган. Мурдакы жемкорлук менен жүргөндөр казыр демократ болуп калышкан. Түшүнүп атасызбы? Аларга эришем. Алар ошон чыкса эле эртең эле ошо бийлик жанагы касып таап жамандыгын көргөзүп коет. Эгерде мындай абакка алып барбай элечи, мисалы Мадумаровдай болуп аны эместе момундай кылып эле чыгарып коет. Ошон үчүн бизде бир жагы биз мактанып аттык эле, бирок жанагындай таза мен жанагы мисал алып келгем, ошондой лидерлер калбай калыптыр. Бар, бирок алар саясатта аралашкан эмес лидерлер. Ошолор келиш керек да. Эми ага убакыт керек. Демек, Матраев менен Хабибуланын байланышы азыркы күнгө дээри бекем. Жана алар биринен бири аз сезгенип турса, бүгүн алар ишеничтүү кудалардан болуп чыкты. Анткени ажообуз айткандай кудаларыма эле ишенем, башкаларга ишене албайм дегендей, Матраимов дагы кудаасына бекем ишенип, Кыргызстандын акыркы ырыскысына оңой кол салып, бюджетте ар кандай дагы деле калчап жүрбөйт деп ким кепилдик берет? Хабибулла Абдыкадырды Садыр Жапаров Бишкек Сити жана башка бир катар объектилердин курулушунун ири инвестору деп билдирген. Бишкек Ситини Бишкек Construction and Development компаниясы куруп жатат. Негиздөөчүсү Хабибулла Абдыкадырдын Hyper Partners компаниясы. Президенттин уулунун досу Арген Кадырбековдун Mega Construct компаниясы да ээлик кылат. Мындан тышкары Рустам Жапаровдун дагы бир досу Дастан Эрмекбай уулу Invest Trade компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Хабибулла Абдыкадырдын компаниясы да Ташкент Trade борбору негиздөөчүлөрдүн бири болуп эсептелет. Ал эми Invest Trade Эркечтам чек ара бекетине жакын жерде ижарага алган. Биздин материал чыгаар алдында президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы OCCRP-ге мамлекет башчысы менен аталган адамдардын ортосунда сиз айткандай эч кандай ишкердик байланыштар жок деп билдирди. Анын айтымында Абдыкадыр жана анын өнөктөштөрүнөн келген инвестициянын көлөмү 300 миллиондон алда канча ашат. Кеп 1,5 миллиард доллар жөнүндө болуп жатат. Биздин өлкөнүн шартында бул олуттуу сумма. Кыргызстан инвестицияны активдүү тартууну улантууда. Буга республиканын акыркы 2,5 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары да далил, деди президенттин басма сөз катчысы. Басма сөз катчы президенттин уулу жана достору тууралуу башка суроолорго жооп берген жок. Мына бизде Кыргызстанда ушундай нерселер болуп жатат. Бул OCCRP Клоп жана Тимиров Лайфтын биргелешкен иликтөөсү болду. Ошентип бүгүнкү күнү кыргыз элим калпы бадаларга ишенип калдыбы деген күмөн жаратат. Бийликтин ээси эл, ал эми карапайым элдин үнүн бийликке жеткизип турган эркин журналисттер. Бирок акыркы кезде элдин талабын талашып, коррупцияны иликтегендер жеңбей эле коррупционерлерге жеңилип жаткан сыяктуу. Мурунку жемкорлорду актап, аларды инвестор деп элдин көзүнө кум салгандай. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп,
члестендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.